Сигарет маселеси. Жаштардын өтө көбү сигаретке берилип, сигарет чегип, сигареттин артынан чыкпай калган учурда сигареттин түп тамыры каяктан чыгып келди, кандай пайдалары бар же кандай зыяндары бар, бул маселелерди айтпасак болбойт. Бүгүн Америка көп статистиканы дүйнө жүзүнө берет. Мисалы жөнөкөй эле Гиннес рекорд китептери дагы Американын колунда. Мисалы бирок чоң компаниялар дагы, пайда алып келе турган, пайда алып келбей турган нерселер дагы, чоң компаниялар дагы Америкага тиешелүү. Статистика чыгарганда Илон Маск бай, албай деп, бул бай деп мындай очерет менен, кезек менен чыгарышы мүмкүн. Бирок алкогол саткан чоң компаниялар дүйнөлүк, Winston сигарет саткан компаниялар булар неге тизимге кирбейт? Бир күндө 10 пачка, 5 пачка, 2 пачка, 1 пачка сигаретсиз тура албаган, жашай албаган адамдар толтура бүгүн. Сигарет маселеси мекендешим. Бүгүн жаштарыбыз электронный сигаретте берилип чегип жаткан, алманы житкелет, бийини житкелет, курманын, жүзүмдүн житкелет, бул полезный, пайдалуу деп электронный сигарет чегип жаткандар, жаш жигиттер. Буну асты каяка барып такалат десеңиз, бул ошо Америкага жакын жайгашкан Апачи, жапайы адам жегич адамдарга барып, ошол маселелерге историясы барып такалат. Изучат эте турган болсоңуз. Аларда жаш балдарынын мечтасы не болгон десеңиз, ушу тамеки. Тамеки жыттануу деген эркек болдуң дегени. Эркексиңби, сигарет чекпейсиңби? Чекпей койсо, эркек эмес экенсиң го дейт го. Бул апачилерден келип аткан маселе. Аларда ушу бойго жеткен эркек болдуң, мужик болдуң дегени ошол күндө бойго жеткенде ошондой тамекини тутандырышка ылайыктуу деп табылган бойго жеткен жигиттер. Бирок нуу деген жери бар. Бул нерсе ошолордун, ошол улуттардын, ошол коомдун ичинде дагы жөнөкөй нерсеге айланып кетет. Бул нерсе пайдалуу нерсе, полезный нерсе катары көрүлгөн. Жөтөлүп калса, жүрөк оору, баш оору бардыгы пайда деп ошол тамеки көрсөтүлгөн. Алардын ичинде, алардын көз карашында ошондой болгон. Тамеки маселеси. Кийин барып, бир эле ошо бойго жеткенде эркек болуш үчүн эмес, булар той мааракет, туулган күн кичине айтор эмне болбосун тамекисиз тура албай калышат. Кийин бул сигарет, ошол атайын изучат эткен окумуштуулар болот. Баягы бизде Кристофер Колумб дейбиз го, изучат эткен токойлорду ачкан деп. Ошол сыяктуулар барып ал жактан тамекини алып келишип, Европага алып кирет, Европага, Америкага алып киргенди баштайт. Кийин бул бизнеске айлана баштайт. Кийин атайын компаниялар түзүлөт. Атайын талааларда эгирип тамеки сатыла баштайт. Ал учурда тамекиге карата көз караш не болгон десеңиз, тамекиге көз караш өтө жакшы болгон. Себеби медицина өнүккөн эмес, азыркы медицина сыяктуу аппараттар болгон эмес. Ошондуктан тамекини изучат этип, үйрөнүп, бул зыяндуу деп факт түрдө айтып бере турган врачтардын өзү болгон эмес. Врачтардын өзү дагы тамеки чеккен. Эгерде врачтын алдында тамеки чекпейм десеңиз, ушундай пайдалуу нерсени да чекпейсиңби деген түшүнүк болгон. Муну карасаңыз, караңгылык кандай жаман нерсе. Усманийлерге сигарет келгенде, Усман доордогу аалымдар фатва беришип, сигарет арам, сигарет болбойт дегенден кийин ал жерде сигарет катуу тыюу салынган. Бирок ошол эле учурдагы, ошол доордогу Европа болсун, Америка болсун, тамекини өтө күчтүү чегишет. Атайын фондордогу фотоаппарат сыяктуу журналисттер өтө катуу иштеген, сүрөттөр менен сигареттерди мактап чыгышкан. Атайын ойлорду, идеяларды беришип, сигарет айтор Америка жаштарынын мындайча айтканда символу болуп калат. Армияга барган жаш жоокерлерге сөзсүз түрдө сигарет бесплатный 1 жыл бою берилип турган. Эмнеге десеңиз, ошо ичиндеги составка үйрөтүш, армиядан кийин өмүр бою тамеки кул кылыш деген маселе турган да. Бүгүн көп жаш жигиттер, бүгүн дагы жок эмес, армияга барганча чекпей жүрөт, армиядан чегишти үйрөнүп келет да. Мына саясат каерде турат мекендешим? Сигареттин саясаты кандай жүрүп атат да? Бесплатный 1 жыл бою бак, андан кийин өмүр бою өзүңө кул кыл деген система болуп атат. Көп компаниялар эсепке кирбейт ошо байлык маселесинде. Мисалы биз 8 миллион эл болсок, бир күндө 1 сомдон единица салсак, 8 миллион сом компанияга түшөт, акча түшөт мисалы үчүн. Бул сигарет маселесичи дүйнөлүк деңгээлдеги бизнес болуп атпайбы? Неге буну артын ачып чыгышпайт? Эмнеге журналисттер ушу сигарет дегенде токтолуп калат десеңиз, артында өтө күчтүү адамдар турат. Артында өтө күчтүү күчтөр турат. Ошол сигареттин үстүнө рекламаларды коюп, башында сигарет чыкканда ошо Европанын өзүдө дагы, Американын өзүдө дагы сигарет чегиш туура эмес деген түшүнүк болгон аялдардын көз карашында аялдар сигарет чегиши мүмкүн эмес деген түшүнүк болгон. Бирок ушул 8 март ушул майрамдарда
атайын компаниялар караса аялдар сигарет чекпей атат. Буну дагы үйрөтүш керек, сатыш керек, көп акчаны көздөп компаниялар не кылат? Атайын аялдарды, тандалган сулуу аялдарды көчөгө чыгара баштайт. Баннерлерди жаздырып, атайын митингге бүгүн азаттык башка кылабыз дейт го. Ошол сыяктуу маселелерди сулуу кооз аялдарды тандап алышып, баягы баннерлерге жаздырып алып, сигарет чекпеген аял, туткун болгон аял, күйөөсүнө кул болгон аял, бул сигарет чекпеген аял деп сигаретке үндөөлөр башталат, ар кандай рекламалар башталат. Атайын ошол журдагы звезда, артист, азыркы тил менен блогер ошондой кыздарды чыгарып, сигарет чегип атканын, жарымы жылаңач кийим кийгизип коюп, сигарет чегип аткан, колуна кармап аткан, жада калса ушунчалык деңгээлге жетет. Боюнда бар аялдардын боюнан тез, мындайча айтканда, кыйналбай төрөш үчүн, балага пайдалуу витаминдер бериш үчүн сигарет чегиш керек деген деңгээлде ушундай рекламалар жарык көрүштү баштайт. Мындай рекламалардан кийин кайсы аял сигарет чекпесин? Сөзсүз түрдө чегет. Бизнес ушунчалык көп деңгээлде өнүгүп кетет, өсүп кетет. Рекламалардын артынан бир жылда мисалы үчүн бир адам 3 пачка сигарет чексе, ошол учурда 2 күндө өзүндө 1 пачка сигарет чеге турган болуп калат адамдар. Көз караш ушунчалык деңгээлде өзгөртүп коет реклама аркылуу атайын компаниялар. Бул компания бул нерсеге дагы, сигарет саткандар бул нерсеге дагы көнгөн жок, ыраазы болгон жок. Кийин кинематография жааты өнүгө баштады. Кинолордо байкасаңыз, бир проблема болот, бир жерде урушат, же бир аял менен жыргап жатат, ошондон кийин эле сигарет чегишти коет да компаниялар. Атайын акчалары көп коротулат. Сигарет, мындайча айтканда, сыгылган адамдын, стресс, депрессияга, кайгыга түшкөн эркектин ошо кайгыдан чыгыш символу катары көрсөтүлөт. Бул сигарет, тамеки. Бүгүн дагы сыгылганда чегем, кайгырганда чегем, мени башыма келген проблема сага келген жок. Качан бойго жетип ата болгонуңда анан түшүнөсүң мени, анан чегесиң деген маселелерди кылгандар бар. Бул таптагыр туура эмес. Бул ошол кинематография, ошол мурдатан келген, мындайча айтканда, көзүңүзгө, мээңизге сиңирилген система да. Сиз ошонун кулу болуп калгансыз. Көп билбегенибиз, көп окубагандыгыбыз үчүн ушундайбыз биз. Мисалы үчүн жөнөкөй дагы бир мисал айтып берейинби? Жаштыгыбыздан телевизорлордо тынымсыз рекламанын натыйжасында биз жаңы жылды Coca-Cola'сыз өткөзбөй турган болуп калганбыз. Coca-Cola сөзсүз түрдө керек, жаңы жыл күнү торт, анан Coca-Cola сөзсүз болуш керек да. Буга ушул реклама себепчи. Ёлка келет, аяз ата келет, Coca-Cola берет. Ушундай рекламалар да. Бишекти өзүндө дагы чоң фураларга атайын рекламаларды жабыштырып, фураларды бишекти жаңы жылга жакын айландырышат. Бул жаш балдардын көз карашында жаш балдар ушу жаштыгынан Coca-Cola'сыз жаңы жыл мүмкүн эмес деген нерсеге сиңдириш, ушул нерсени калыптандырыш балдардын, жаш балдардын мээсине. Өмүр бою кола ичип өтөт да бул бала. Айтайын дегеним, мекендештерим, жаш жигиттер, бул компаниялар кандай саясаттарды, сизден 10 кадам, жаш жигиттерден ар дайым 10 кадам алдында жүрөт. Эмне үчүн десеңиз, буларда эң күчтүү психологдор, жаштардын идеясын ойлоно билген, жаштардын кадамын кантип текшере билген өтө күчтүү окумуштуулар бул компанияларга иштешет. Ошондуктан булар ар дайым бизден 10 кадам, 20 кадам алдында жүрөт. Бул сигарет компаниясында иштеп аткан адамдар. Ошондуктан биздин ар кандай психологиялык атакаларды кылышат, ар кандай ойлорубузду бузушат. Спортсмен болсоң дагы сигарет чек деген нерсени кылышат. Сигарет пайдалуу деген нерсени кылышат. Бүгүн эң жаманы электронный деген сигарет чыкты. Бул дагы ушу компаниянын бир оюндарынын бири, полезный, пайдалуу деп. Жаштарды көбү чегет. Бул мода катары көрүлүп атат да. Бул учурунда Европада, Америкада адамдын мисалы кийимиге карап туруп баа берилет го, туурабы? Ошентип мамиле кылышат го. Адамдын сигаретиге карап туруп баа берип алышкан да. Колунда турган сигарети кандай болсо, кандай күчтүү кымбат сигарет болсо, ошого даража байлык, ошого даража кадыры, ошого жараша званиясы бар деген көз карашта ушунчалык деңгээлде сигарет адамдын жашоосуна кирип кетет да, сиңип кетет. Жаш балдары, карысы бардыгы чеккенди баштайт, мындан чыга албай калат. Кийинчерээк, урматтуу мекендештерим, медицина өнүккөндөн кийин бул сигареттин туура эмес, ката экендигин, пайдасынан зыяны көп экендиги аныкталып, факт түрүндө чыккандан кийин көптөгөн мамлекеттер тыюу салганды баштады. Ошонун катарында Өзбекстан, Кыргызстан бардыгы тыюу салды. Кинематография, киного киргизилген көп кинолор ошо батыштыкы, Европаныкы
Американыкы болгонуга байланыштуу көп сигарет компаниялары ошолордуку болгонуна байланыштуу көп кинолорду өздөрү чыгарып, өздөрү ошо кинонун ичине сигареттерди реклама, алкоголду реклама кылгандыгы үчүн, биздикилер ошо кинолорду көргөндүгү үчүн ошо кинолордун башында алкогол мүмкүн эмес, алкогол зыян, сигарет зыян деп жазып чыгарып коюшат. Көбүнчө байкасаңыз ушундай. Башка эмне кылат? Арга жок. Себеби бул жерде өлүп калып атат бардыгы сигарет бербесе. Мамлекет жалпы түрдө тийип коюш мүмкүн эмес да. Тыйса бул жакта өлүп, контрабанда өтө өнүгүп кетип атат. Себеби алмага канчалык тыюу салсаң, алманын даамы ошончолук күчтүү боло берет деген сөз туура сөз. Ошондуктан мекендештерим, айтайын дегеним жаш жигиттер, сигаретти бир жолу алып чегип көрүп өмүр бою чегүүгө ыраазымын дегени. Алкоголду 100 грамм ичип көрүп мен болду арактын кулумун дегенге ыраазы болуу дегени. Бул нерселерге жакындабаш керек. Кээ бир нерселерди бир жолу кылып көрүп өмүр бою кылууга ыраазымын деген нерсени алып келет да. Бул ушул нерселер, кыз маселеси, сигарет маселеси, арак маселеси, жалкоолук маселеси. Бул комфорт зонасына кирип алгандан кийин чыгыш өтө кыйын. Бул нерселерге барбай эле кой, жакындабай эле кой. Биз жолдо баратканда баягы канализациянын мындай тегерек темирлери болот го, заң басып кеткен жолдордо. Ошол сыяктуу да бул күнөө маселеси. Бул заң баскан бойдон жерде кала бериш керек. Эгер буну бир жолу ачып алсаң, түшүп кетесиң, мындан чыга албай каласың. Бул күнөөгө жакындабай эле кой. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.